боюнча бул протоколду азыр бекитип берсек, сиздер түрк авиакомпанияларга тарифтерге кирише аласыңар. Туура түшүндүмбү мен? Туура. Жооп берип коебуз. Туура. Бүгүнкү күндө авиатрафик Бишкек-Стамбул канча турат бир билети? Жана Бишкек-Стамбул түрк авиалиниянын канча турат бир билети? 350-400 доллар. Бул кайсыныкы? Авиатрафиктики. Аттыгычы? Көбүрөөк. Көбүрөөкпү? Ооба. Канча көбүрөөк? Примерно 50-60 доллар. Ошол мына азыр тең эмес да, туурабы? Ооба. Ошол сиздер азыр ушул протокол менен кирише аласыңарбы? Кирише алабыз. Авиатрафик түрк авиакомпаниянын тарифине Туура. кирише аласыңар. Кирише алабыз. Ошол сиздер ошону көзөмөлгө алыш керексиңер. Андан кийин тарифти дагы караш керексиңер. Экинчи суроо. Канча болуп атат азыр Бишкек, Стамбул жарандардын жүрүшү? Өсүш болуп атабы? Өсүп атат. Канча процентке өсүп атат? Мен даярданып айтайын азыр, минуточку. Сиз ким болуп иштейсиз? Директордун орун басары. Эми ошону сиздер билиш керексиңер да, канча пассажир перевозу канча болуп атат деп так билиш керексиңер да ошону. Эми уят эле. Мен айтканым, биздин жарандарыбыз негизи биздин авиакомпаниялар менен учуп атат да, арзан депчи. Сиздер ушул мүмкүнчүлүк кылып бергиле. Биздин жарандарыбыз да башка компаниялар менен дагы ошо түрк компаниялары менен жүргөнгө баалар тарифин жүргүзгүлө. Анан кийин сиз кийинки маселе айттыңыз, географиясын кеңейтүү деп боюнча. Ошону тагыраак айтып бериңизчи, географияны кеңейтүү боюнча. Эмне жөнүндө айтып атасыз сиз географияны кеңейтүү боюнча? Биз жанагы айтып атканыбыз азыркы учуулар токтолуп калган ошол Ош-Стамбул ошол эле маршрутун кайра жандандыралы деп ошол боюнча. Мисалы мындай жокпу? Мисалы мен билишим боюнча Стамбул, Бишкек, Улан-Батыр самолет бар эле. Барбы ошол самолет? Да, бул азыр деле азыр учуп атат. Учуп атабы? Стамбул, Бишкек, Гуанчжоу учат, грузовой перевозка. Ошондой сыяктуу дагы көбөйтпөйлүкпү? Мисалы авиакомпания, түрк авиакомпаниялар Бишкек, Стамбул, Бишкек, Пекин мисалы. Бишкек, Стамбул, Бишкек, Сеул мисалы. Азыр биздин кыргыз жарандары Алматыга учуп, Сеулга учуп барып атышат. Алматыга барып, башка мамлекеттерге учуп барып атышат да. Ошо окшогонун үстүнөн иштеш керек. Бул жанагы көп тараптуу макулдашуунун негизинде болуп атат. Биз азыр айтып аткан ушул